эл аралык кызматташтык жана эң башкысы пенсиянын жогорулашы тууралуу алдыда сөз болот. Сыналгыдан алыстабаңыз. Бүгүнкү эфирдин коноктору социалдык фонддун төрагасы Орозалиев Жаныбек Аманович жана социалдык фонддун коомчулук менен жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Мукамбетов Жеңишбек Уркалович студиябызга кош келипсиздер. Алгач эле суроо, бул социалдык фонддун 2021 жылдын ичиндеги 8 айлык ишине кененирээк токтолсок. Алгач сөз Жаныбек Аманович сизде болсун. Саламатсызбы Айза, саламатсыз урматтуу телекөрүүчүлөр. 2021 жылдын январь-август айынын социалдык фондунун аткарган ишинин жыйынтыктары жөнүндө маалымат айта кетсек, 2021 жылдын 8 айында социалдык фонддун бюджетинин жалпы кирешеси 40 миллиард 476 миллион сомду түздү. 2020 жылга салыштырмалуу бюджеттин кирешеси 113%, же 4 миллиард 906 миллион сомго көбөйдү. Алдын ала маалыматтар боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн жалпы көлөмү 24 миллиард 753 миллион сомду түздү. Бул бекитилген пландан 100%, же 4 миллиард 653 миллион сомго көбөйдү. Былтыркы жылга салыштырмалуу бул 120%, же 4 миллиард 119 миллион сомго көбөйдү деп айтып кетсек болот. Жалпы республикалык бюджеттен түшкөн каражат, бул республикалык бюджеттен түшкөн каражат бул 15 миллиард 501 миллион сомду түздү. Бул азыркы айтып атканыбыз бул кирешеси боюнча айта кеттик. Эми жалпы 8 айда чыгашабыз боюнча айтсак, чыгымдар боюнча социалдык фонддун 8 айдагы чыгымдары, бюджеттин чыгымдары бул 39 миллиард 663 миллион сомду түздү. Бул былтыркыга салыштырмалуу 4 миллиард 93 миллион сомго көп. Анын ичинен пенсиялык фонддун чыгымдары 36 миллиард 416 миллион сомду түздү. Былтыркы жылга салыштырмалуу 2 миллиард 84 миллион сомго көп. Бул болсо жыл сайын пенсиялардын өсүшү менен шартталат. Ал эми милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусу 1 миллиард 85 миллион сомго каржыланды жана эмгекчилердин эс алуу ден соолугун чыңдоо фондусу болсо 135 миллион сомго каржыланды. Жалпы республикабыз боюнча 709.723 пенсионерибиз бар. Анын болсо 67% болсо банк аркылуу, коммерциялык банк аркылуу алат. 437 миң пенсионер түзөт жана калган 33% бул почта мамлекеттик ишкана аркылуу пенсияларын алышат да. Жалпы 8 айда пенсияларга каржылоону 32 миллиард 246 миллион сом каржыланды. Азыркы учурда пенсиялар төлөө боюнча жана каржылоо боюнча карыздарыбыз жок. Ал эми мамлекеттик пенсиялык топтомо фонду боюнча айта кетсек, азыркы учурда топтолгон каражат 27 миллиард 549 миллион сомубуз топтолгон. Анын бул акчалар билесиздер инвестицияланат. Ошонун 24 миллиард 149 миллиону азыр мамлекеттик багылуу кагаздарга инвестицияланган жана 3 миллиард 400 миллион сому бул банктарда депозиттерде инвестицияланган. Жыл башынан баштап 222 миллион сомго ошо мамлекеттик топтомо фонду жагынан төлөмдөр төлөндү. Жыл башынан дагы 6 миллиард 144 миллион сом бул ошо мамлекеттик топтомо фондунун каражаттары инвестицияланды. Жана 1 миллиард 800 миллион сомдон ашык киреше табылды. Жеңишбек Уркалович, кошумча айтсаңыз болот? Жок, дагы башка маалыматтар болсо айтып. Ооба. Тарифтик саясат анан эл аралык мамилелер тууралуу кошумчалай кеткиле да? Эл аралык мамилелер боюнча айта кетсек, билесиздер, Түркия Республикасы менен жана акыркы кездери мына Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин ортосундагы
пенсиялык келишимге кол коюлуп күчүнө киргендигин айта кетсек болот. Бул 2020 жылдын ноябрь айынан баштап Түркия Республикасы менен, ал эми 1-январь 2021-ден баштап ушу 5 мамлекеттин Евразиялык экономикалык биримдиктеги мамлекеттердин ортосунда келишим күчүнө кирди. Негизги ушул эки келишимдин тең максаты биздин жарандарыбыз менен башка өлкөнүн жарандарынын, башкача айтканда ушул келишимдин алкагында иштеп аткан мамлекеттердин жарандарынын баардыгынын камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөгө болгон пенсиялык кийин пенсиялыкка болгон укуктарын теңдештирүү, тең укук берүү деген сөз да. Анан айтып аттык, мына бул дагы оңой менен кол коюлган жок. 2015-жылдан баштап көп жыл бою ушу талаш тартыш пикирлер менен 5 мамлекеттин ортосунда ушу келишим кол коюлду. Келишимге ылайык 1-январь 2021-жылдан баштап кайсы мамлекеттин аймагында болбосун иштесе 5 мамлекеттин ошол жердеги камсыздандыруу төгүмдөрүн расмий түрдө иштеп төлөгөн болсо, ошол каражаттары ошол мамлекеттин пенсиялык мыйзамына ылайык укугу келген учурда туруктуу жашаган өлкөгө которулуп бериле турган болуп атат. Бул экспорт пенсия деп айтып атабыз. Пенсиялар экспорттолот. Буга чейин мындай эч бир шарт жок болчу. Ошондуктан бул эң жакшы жетишкендик деп айтсак болот. Ал эми Түркия мамлекети менен дагы ушундай эле келишимге кол коюлду, бирок бул жерде кичине баягы эмеси кеңирирээк да. Ал жерде жанагы ден соолугун убактылуу ден соолугун жоготкон учурдагы же болбосо эмгектик мертинип алган учурда, ушундай учурларда дагы төлөнө турган төлөмдөрдү төлөгөнү атат. Ал эми Евразиялык биримдиктин келишими бул бир багытта пенсия менен камсыздоого гана багытталган. Ушул келишимге ылайык 1-январдан баштап башка мамлекеттен келип иштеп аткан жарандарыбыз ошол мамлекеттин жарандары сыяктуу эле камсыздандыруу төгүмдөрдүн ошондой эле шартта төлөп атат. Мисалы үчүн мурда биз башка Армениядан, Белоруссиядан, Казакстандан же Россия Федерациясынан келип иштеген болсо, алар үчүн иш берүүчү болгону тилектештик фондуна 3% өлчөмүндө гана камсыздандыруу төгүмдөрү кармалчу. Ал эми жеке ал адамдын эсебине эч кандай акча каражаты которулчу эмес, ошондуктан ал эч кандай укукка ээ эмес болчу. Азыркы күндө бул жарандардын баардыгы расмий түрдө иштесе, биздин жарандар 27,25 айлыктан төлөп аткан болсо, ошол эле өлчөмдө төлөшөт. Демек, булар баардык биздин жарандарыбыз социалдык камсыздандыруу жаатында, пенсиялык камсыздоо жаатында же болбосо жанагы эле медициналык милдеттүү камсыздандыруу фонду тарабынан берилүүчү жеңилдиктерге, жумушчулардын ден соолугун чыңдоо фондуна которулуп аткан акча каражаттарынын эсебинен кандайдыр бир жеңилдиктерге укугу болсо, башка өлкөдөн келген жарандар дагы ушуга эле ээ болуп атат. Демек, бул жанагы келечекте экспортко алып барат деген сөз, ошол каражаттарды. Бирок эми бул жерде пенсиялык каражаттар гана экспорттолот, ал эми башка фонддордун акчалары ал убагында өзүнө муктаждыгы боюнча пайдаланса болот. Анан пенсиялык каражаттар азыркы күндө ушул тарифтик чем менен алынып аткандан кийин топтолгон убакта 12 айдан кем эмес убакытта топтосо, ошондон баштап башкача айтканда 2022-жылдын 1-январынан баштап экспорттоо башталат деген үмүттөбүз. Азыр эми бул жана майыптык жана баккан адамдан айрылгандыгы боюнча пенсиялардан башка пенсиялардыкы ошондой учурда, алардыкы эми көз өтүп кетсе айла жок канча топтосо ошол акча каражатын которуп бергенге мүмкүн. Эмгек стажы боюнча эмгек стажы 95-жылдан баштап 96-жылдын 1-январынан бизде эсепке алынчу эмес. Азыр укугун аныкташ үчүн мурдакы 2021-жылдын январына чейин төлөнүп келген төлөмдөрдү эске алуу менен стажын жалпылап эсептейбиз. Эгер ошол мамлекетте камсыздандыруу төгүмдөрүн расмий төлөп жүргөн болсо, демек стаждары кошулуп укугун аныктаганга ыраазычылык. Жаныбек Аманович, дагы кошумчалап кетейин. Өткөндө биз тиги Орусиялык пенсиялык фонд менен сүйлөшүү жүргүзгөндө ошондо бизге айтты, азыркы учурда ошол кыргыз жарандары 600 миңден ашык кыргыздын жаранды уже
жеке эсеп системасына кирген деп. Бул эмнени айтат? Бул азыркы ошол жерде иштеп аткан адамдарыбыз уже официалдуу түрдө иштеп баштаганын айтат да. Анан мен баарын эле айтып кетет элек, эгерде ошол жерге барганда официалдуу түрдө иштегенде ошол төлөмдөр мунун баары эсепке алынат. Кийин бул Кыргызстандан болобу же Россиядан болобу кайсы жерден чыкпасын, бунун баары эсепке алынат деп пенсия алып аткандар. Бул кандайдыр бир деңгээлде мигранттарды дагы легалдуу, расмий түрдө жумушка киришүүнү дагы шарт түзсө керек. Ооба. Ошол келишим ошого шарт түзүп атат да. Баягы ошого максат багытталганда, ошого багыт ошол болгондо, максат ошол болгондо. Ыраазычылык? Баягы темадан алыстай электе дагы бир жакшы шарты ошол адам мурда пенсияга чыгыш үчүн туруктуу жашаган жерине кайтып келип арыз бере турган болсо, азыркы күндө мындай кажети жок мунун. Ошол иштеп аткан, убактылуу иштеп аткан мамлекеттин пенсиялык фондуна же башка компетенттүү органга барып эле арызын толтуруп, тийиштүү документтерин берсе, алар биздин социалдык фондко жөнөтөт дагы. Ошол жакта кайрылган күнү социалдык фондко кайрылды деп эсептелет. Убарачылыктын кереги жок. Ошол жактан эле пенсиясынын укугу келсе чектеп алат. Убакыт менен каражат дагы үнөмдөлөт. Азыркы учурда дагы ошол жана келишимдер боюнча дагы тактоо иретинде дагы көп сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мисалы кайсы банк аркылуу кандай төлөнөт, бүт механизмдери бар. Азыркы учурда эме болуп атат, сүйлөшүүлөр жүрөт. Себеп дегенде Россияда рубль валюталарыбыз бөлөк да. Кайсы банк аркылуу кандай эме менен ол кандай конвертация болот, бунун баары көрсө, ошо төлөөгө келгенде же ошо чектөөгө келгенде ошонун баары чыгат экен. Ошонун баары азыркы учурда ошо жумушчу топ ошол боюнча иштеп атат. Эмелер улантууда да. Ошол боюнча иштеп. Санариптештирүүнүн алкагында аткарылган иштерге токтолсок анда. Санариптештирүү боюнча айтылган болсо, мисалы азыркы учурда бизде камсыздандырылган адамдын жеке кабинети деп ачылган. Ошол аркылуу пенсияларды онлайн режимде тапшырса болот. Эмне кайсы эмелерде офлайн режимде болгон кызматтар көрсөткөндө ошол кабинет аркылуу ошону онлайн гана өткөрсө болот, эч кандай эмеси жок да. Анан ошол аркылуу баардык эмелерди алса болот, жооптор, суроо жооптордун баарын ошол эмеден кылсак болот. Анан азыркы учурда дагы бизде дагы бир эмелерди киргизсек деп келечекте эме кылып атабыз, ошол боюнча иш алып барып атабыз. Пенсияны чыгуу процесстерин өзү негизделеп, ушуну жеңилдетүү жана оңойлотуу эме жөнөкөйлөтүүгө барган атабыз да. Буюрса мыйзам долбоорлорун иштеп чыгып атабыз, анан буюрса жакын арада анын баарын кененирээк айтып беребиз. Кандай шартта эмне менен болот, ошол менен биз ошол боюнча иштер жүрүп атат да. Жакшы, Жеңиш Биркулович. Санариптештирүүнүн алкагында мына Жаныбек Аманович айтып кетти, жеке камсыздандырылган адамдын жеке өздүк кабинети деп. Ушул система аркылуу бизде 400гө жакын адам бизге келбестен аралыктан эле пенсия чегергенге арызын берип, ошол өздүк кабинет аркылуу эле пенсияга чыгып, азыркы күндө пенсияларын алып атышат. Бул өтө ыңгайлуу болуш керек, анткени ушул азыркы эпидемиологиялык абалды эске алуу менен үйдөн чыкпастан өзүнүн коопсуздугу, бул жерде ден соолугуна эч кандай кооптонуу болбойт. Ошондуктан кезекке туруп да кереги жок. Документтерин тийиштүү формада санариптик форматка өткөзүп, кошо тиркеп арызын берсе, ошол социалдык фонддун аймактык башкармалыгына арыз берди деп эсептелип, биз кадимкидей эле кабыл алып, ошонун негизинде тактагандан кийин пенсияларды чегерип төлөп берип атабыз. Жакшы. Пенсияларды чектөө жана кайра эсептөө багытында акыркы 8 айдын ишине токтолсок. Бул боюнча акыркы 8 айда бул жыл сайын порядка бир 45 миңдей адам, былтыркы жыл менен болгондо 50 миңдей адам пенсияга арыздарын берген экен. Кайра пенсияга чыгуу жана кайра эсептөө боюнча эмелер менен арыздар менен. Анан ал боюнча азыр ошол боюнча чоң иштерди жүргүзүп атабыз. Азыр жанакы арызда бул эмени дагы биз жана жөнөкөйлөтүүнүн системасына айталы киргизебиз деп атпайбызбы? Ошонун бир эмеси мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү кийирип туруп, анан пенсияларды ошол арыздарды берип, тиги пенсионерлер кайрылганда
жанакыл ар жактан документтерди топтобостон ошол тияктан архивден алып келиш же бул эмеден кылбастан биз ошолорду мындайча айтканда жана паспорт менен чыгуу системасын азыр ойлоп эме кылып атабыз, ошонун үстүндө иштеп атабыз да. Азыр ошону буюрса жакын арада мыйзамга өзгөртүүлөрдү кирип алсак, бул процедура өзү эле жеңилденип калат да, жеңилдетилип калат да. Жакшы. Президенттин цифрага токтолуп кетели. 8 айдын жыйынтыгы боюнча 46 миңден ашык документ түшкөн экен. Мунун ичинен 37 миңдей жаңы пенсия чегери үчүн, калган 9 миң, 10 миңге жакыны кайра эсептөө үчүн түшкөн да, ушул 8 айдын маалыматы боюнча. Мына Жаныбек Амантович айтып кетти, жылдын жыйынтыгы боюнча былтыр 50 миңге жакын жана бул жерден жыл сайын пенсионерлердин санынын өсүшү, баягы кеткендерди, тилекке каршы каза болуп дүйнөдөн өтүп кеткен пенсионерлердин эсеби менен алганда бир 20 миңдин тегерегинде жыл сайын өсүш алып келатат деп. Жакшы. Президенттин пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүнүн индексациялоо жөнүндө жарлыгы менен пенсионерлердин жашоо деңгээлин андан ары колдоону камсыздоо максатында мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык 2021 жылдын 1 октябрына чейин дайындалган пенсиялардын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүн 1 октябрдан тартып индексациялоо жүргүзүү тапшырылган экен. Башкача айтканда пенсиянын жогорулашы. Ушул темага кененирээк токтойлук. Эми өзүңүздөр билесиздер, айтып кеттиңиздер. 1 октябрдан баштап 1 сентябрда президент Садыр Нуркожоевич, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жарлыгына ылайык 1 октябрдан баштап пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрү индексацияланат, жогорулайт. Ошого ылайык бунун механизмдери мындай болот. Пенсионерлердин жашоо минимуму өлчөмү бул 4785 сомду түздү. Бул улуттук статистикалык комитеттин данные менен маалыматы боюнча. Анан 4785 сомдон төмөн болгон, ылдый болгон пенсионерлердин өлчөмү ылдый болгон пенсионерлердин пенсиясы базалык бөлүгү 10%-га көбөйтүлөт. Бул кээ бирлерге өлчөмү кээ бирине 178 сом, 188 ушундай болот. 178 сомдон өйдө жогорулайт да. Ал эми ошол категориядагы пенсионерлердин камсыздандыруу бөлүгү бул болсо 8%-га жогорулайт, бирок 200 сом кем эмес, 200 сомдон кем эмес болот. Ошондо жанакы айткан категориянын пенсионерлердин кошулган өлчөмү бул 378 сомдон өйдө болот да. Ал эми 4785 сомдон өлчөмү алган пенсионерлердин пенсиянын өлчөмү, булардын жогорулаган механизми бул 8%-га көтөрүлөт, камсыздандыруу бөлүгү. Бирок 500 сомдон кем эмес болот да. Бул үчүн эми 10-15 миң сом алган пенсионерлердин көбөйтүлгөн суммасы 500 сомдон да өйдөрөөк болот да. Ошол 500 сомдон кем эмес кошулат да. Жалпы буга биз социалдык фонд бюджетинен 984 миллион сом каралган. Bunun баары Кудай буйрса 1 октябрдан баштап пенсионерлер жаңы өлчөмдө пенсияларын ала башташат. Азыркы учурда ошол кайра өсөктөө эмелери жүрүп атат. 1 октябрдан баштап жаңы өлчөмдө пенсияларын алышат. Жеңиш Буркалович, кошумчалайсызбы? Кошо турган нерсе эми бул жерде жанагы баарын эле таң калтырган бул аяктан чыккан пайыз деген суроо болуш керек. Негизи жана базалык бөлүктүн жогорулашынын көрсөткүчү болуп, бул республикада мисалы үчүн 19-жылга карата 20-жылы орточо айлыктын өсүшүнүн пайызы да, анан баягы статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 9,9% өсүш берген экен. Ошонун негизинде 10%-га жогорулап атат. Ал эми камсыздандыруу бөлүктөрүнүн жогорулашынын негизги бир шарттары болуп, бул ошо орточо айлыктын өсүшүнү жана баягы баалардын өсүшү. Ошонун орточо эки көрсөткүчтүн орточо өсүшүнүн өлчөмү болуп эсептелгендиктен 8% ошондон чыккан, ошондуктан ушул пайыздарга көтөрүлөт.
Демек октябрдын аягында же пенсия 15-нен кийин бериле баштайбы? 10-нан кийин демек жаңы өлчөмдө пенсияларын ала башташат. Жакшы. Анда экинчи темабызды улай берелик. Бул чакан жана орто бизнести колдоо көрсөтүү жөнүндө ошол президенттин жарлыгы бул багытта кандай иштер аткарылат жана аткарылышы керек? Ошол Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жарлыгына алайык, 376 номериндеги жарлыгына алайык. Бул чакан жана орто ишкерлик субъектин колдоо көрсөтүү жөнүндө жарлыгы чыкканда, буга карата чакан жана орто ишкерлик субъектилери үчүн камсыздандыруу төлөмдөрүнүн тарифтерин ченин, кызматкерлердин саны жана эсептелген айлык акысына жараша төмөндөтүлөт да. Бул азыркы учурда 27,25%, жалпы. Ошону 22%, анан кийин 14%га болот да. Бул 27%дин ичинде, 27 азыркы төлөнүп аткан ичинде жумуш берүүчү 17% төлөйт да. 27,25-дин ичинде жумуш берүүчү 17,25 төлөйт да, жумуш берүүчү. Ошол жумуш берүүчүнүн тарифинин чени 12%га жана 4%га чейин төмөндөйт, түшүрүлөт. Бул жана айтпадыкпы, шарты болбосо тиги кызматкерлердин санына жана эсептеген эмгек акысына ылайык да, жараша ошол болот да. Ошондо өзүңүздөр карасаңыздар 17%дан 4%га түшкөндө бул 4 эсе төмөндөйт да. Бул чакан жана орто бизнесиндеги өкүлдөрүнө бул чоң колдоо болот да. Бул колдоо максатында жасалган жарлык да. Түшүнүктүү. Бул указ порядка бир 22 миң субъектиге тиеше болот. Жана ошол жакта иштеп аткан порядка бир 130 миңдей жумушчуга болот да. Бул өзү бизнес өкүлүнүн талаптуу эмелери болчу. Биз мындай болот да, азыр өзүңүздөр билесиздер, айрым эксперттер боюнча биздин көмүскө экономикасы бир 40% түзүп алат деп атат да. Ошо бизнес өкүлдөрү өзүлөрү кайрылышканда биз эмеден чыгалы, жанакыдай көмүскөдөн чыгалы, бирок азыркы тарифтик чендериңер бул чоң жогору болуп атат депчи. 27,25. Ошон үчүн биз көрсөтпөй атабыз депчи. Толук көрсөтпөй атабыз. Эмгек акыны да толук көрсөтпөйбүз, жана иштеп аткан адамдардын санын да көрсөтпөйбүз деп. Жана ошондуктан ошол жарлыкка ылайык, эгерде булар жанакыдай сандардын эмеси менен көрсөтсө, булар жанакыдай төмөндөйт да. Ошол бул легалдаштуу эме болсун деп атабыз да. Легально иштеп, баягыдай мындай айтканда конверттерди алып айлыктарды болот да. Анан бул өзү жумуш берүүчүгө да жакшы болот. Себеп дегенде бул мыйзамдуу түрдө иштесе, бул дагы өзүнө да жакшы болот, төлөгөндө дагы эме болот. Анан жана жумушчуларга да жакшы болот да. Өзүңүздөр билесиздер, көп эле азыркындай дан эмелерди карасак, жана мыйзамда көрүлүп калганда орточо айлыктын 40%-дан кем эмес көрсөтүлбөсө, ошондо бул 7 миң сомдой көрсөтүп коюшат да. Азыркы учурда 7 миң сомдун тегерегинде эле бүт эле карасаң, ошол бирдей көрсөтүп коюшкан 7 миң. 7 миң менен көрсөткөн айлык канча десе 7 миң жок. Бирок чын эмесин келгенде андай эмес да. Ошон үчүн анын жумушу. Бул экинчисинен да жана жумушчуларга дагы эме болот, кийин пенсияга чыгып атканда жанакыдай кичинекей өлчөм менен болсо айлыгы, пенсиясы дагы себеп бул дагы өтө аз болот да. Ошон үчүн ошого ишкерлерди колдоо максатында бул жарлык. Канча убакыт ичинде бул жарлык күчүнө кирип, канча убакыттан баштап? 3 жылга деп времен убактылуу кылып эме кылды, бирок 3 жыл десе эле ошо 3 жылдан кийин кайра көтөрүп салат деген эмес, бул 3 жылда кандай жыйынтыгын берет деген максатында болот. Бул бизнес өкүлдөрүнө айтсак болот, бул мындай 3 жылдан кийин баары легалдаштырылып аткан кайра көтөрүп салат деген максатында эмес да. Бул 3 жылда кандай жыйынтыгын берип, анан дагы кайсы секторлорго биз ошону колдонсок болот экен деген максатында болот да. Ошол гана максатында болот да. Демек ишкерлерден кийин дагы башка тармактарды колдоо үчүн дагы мындай жарлыктар күчүнө кириши мүмкүнбү? Бул азыркы мындан кийин көрүнөт да, кандай эмесин көрсөтөт экенчи, жыйынтыгында болот да. Жакшы. Ушул эле президенттин андан кийинки жарлыгына өтсөк, анда бул ай сайын социалдык жөлөк боло алган балдарды жана ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды социалдык жактан колдоону күчөтүү максатындагы.
ошол эле президентибиздин дагы бир жарлыгы бул жарандардын айрым категорияларынын ар айлык социалдык жөлөк пулдарынын өлчөмүн көбөйтүү жөнүндө жарлык чыккан. Ошого ылайык атасынан же энесинен айрылган балдардын жөлөк пулдары 50%га көтөрүлүп атат 1-октябрдан баштап. 1-январдан баштап 100%га болот. Ошол жарлыкка ылайык пенсиялар дагы ушул багуу адамынан айрылган пенсияны алып аткан балдар бар да, ошол балдардын дагы пенсиялары көтөрүлүп атат да. Азыркы учурда дагы айта кетсек, ошону алып аткан пенсиянын балдарынын саны 60 миңден ашык бала алат. Ошол атасын же энесин жоготкон, айрылган балдардын саны ошо 60 миңдей да. Жеңиш Боркулович. Негизи бизге ошондой тапшырма берилген эле, анан баягы толук кандуу жыйынтыгы боюнча жүргүзүлгөн иштин жыйынтыгы боюнча дагы маалымат берилет го. Анан кайсы убактан экенин дагы мындай ачык азырынча эсептөө иштери жүргүзүлүп атат. Анан Жаныбек Аманович айтып кетти, ушундай теңөө каралып атат депчи. Негизи ушул негизги максаты ушул да, бул жарлыктын немедеги кабыл алынган балдар боюнча. Эми социалдык фонддун алдыдагы аткарчу иштерине токтойлук анда. Азыр дагы эмени бизнес боюнча дагы айтып кетпедикпи? Бул азыркы учурда ошо тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөр дайынданып атат. Анан келерки учурда, келерки жакын арада биз буюрса кененирээк маалыматты да беребиз. Кандай механизмде кандай көтөрүлөт, кандай төмөндөйт, кайсы категория кандай болот деп ишкерлер боюнча айтып атабыз. Эми азыркы боюнча буга чейин Жеңиш Уркалович айтып кетти, чет элдик жарандардын мыйзам эмеси азыркы учурда 3% төлөп атып атпайбы? Ошону биздин жарандар төлөгөндөй эле теңдештирүү 27-25 алып келген. Бул боюнча азыр жогорку кеңеште биринчи окуудан өткөн, ошонун аркасында жүрүп атабыз азыр. Буну демилгечилерибиз биздин депутаттар болгон, ошолор боюнча азыр иш жүрүп атат. Тарифтик саясатта ошол иштерди жүргүзүп атабыз. Жана пенсиялык саясатта дагы эми эң алгачкыбыз айтпадыкпы? Биздин жарандарыбыз ошол пенсияга чыкканда жөнөкөйлүтүү документтерин кабыл алыш, ошо жөнөкөйлүтүү эме кылганга биз ошого багыт алып атабыз да. Эң алгачкы багытыбыз ошол боюнча болот да. Дагы эми чет элде жүргөн биздин жарандардын пенсиялары механизмдерин жүргүзүп эме кылып атабыз деп атпайбызбы? Дагы боюнча дагы иштелип атат, көп эле эмелерчи жүргүзүп атат. Ошол боюнча дагы иштерди жүргүзөбүз буюрса. Айтор алдыда чоң жумуштарыбыз бар, ошонун баарын аткарабыз. Социалдык фондго милдеттелген. Жакшы. Санариптештирүү алганда да жогоруда сөз козгоп калбадыкпы? Анан ошол пандемия күч алгандан бери Кыргызстанда социалдык фонддо кол борбор иштеп баштаган. Ошол кол борбор тууралуу дагы айта кетсеңиз. Кол борбор буга чейин эле иштеп баштаган. Ооба. 2015-жылдын август айынан баштап ишке кирген. Өтө жакшы жыйынтыктарды берип атат. Анткени кол борбор аркылуу эртең мененки 7-ден кечки саат 10го чейин 1202 түз номерлери менен суроолорго жооп, кандайдыр бир кеп кеңештерди алганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ал жердеги биздин операторлор дайыма чалууларды кабыл алышат. Эгер кандайдыр бир кат жүзүндө кайрылуу жасай турган болсо, аны расмий түрдө каттап, анан бизге жөнөтүшөт. Биз тийиштүү жоопторун мыйзамда каралган мөөнөттө жөнөтүп атабыз. Мындан тышкары кол борбордо онлайн чат бар. Ал жерде ошол биздин социалдык фонддун соцфонд чекит KG деген сайт аркылуу кирсеңиздер, оң жак ылдыйкы бурчунда чат турат. Ошол жерге түздөн түз мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо кайрылуу жасасаңыздар, сурооңуздарга ошол эле учурда жооп ала аласыздар, эч күтпөстөн. Кандайдыр бир жеринде чечи турган маселелер болсо, анда биздин башкармалык аркылуу
тийиштүү байланышып тийиштүү бөлүмдөр менен анан чече турган маселелерди чечип берип атабыз. Ай сайын 4000-5000ге жакын чалуулар болот, андан тышкары 1000ге жакын кайрылуулар болот. Мунун баардыгы көзөмөлдө кандай кайрылуу болуп атат, кандай маселелер, көйгөй маселелер болуп атат учурда. Ошонун негизинде биз дагы өзүбүзгө мониторинг жүргүзүп, кайсы жагына көбүрөөк көңүл бурушубуз керек, кандай учурларды биз жок кылышыбыз керек, баягы арыздаттануулар жокпу деген өзүбүзгө бир жыйынтыктар чыгарып атабыз. Колборбор бизге өтө жакшы көмөгүн көрсөтүп атат. Анткени аралыктан маалымат алуу адамдар үчүн ыңгайлуу болуп атат. Анткени алар барып кезекке туруп бир суроо сурап алыш үчүн убактысындагы сарптабастан ушул жаңы технологиялар аркылуу, чалуулар аркылуу алып атышат. Бирок бул жерде айта кетишибиз керек, баягы көпчүлүгү дагы түшүнбөй калып атат окшойт. 1202 түз номерине чалса болот, бирок уюлдук телефондон сиздердин тарифке жараша төлөм алынат. Ошондуктан муну да туура түшүнүңүздөр. Эми анын баардыгын биз социалдык фонд мойнубузга ала албайт экенбиз. Анткени ал оператордун өзүнүн тарифтик чендери бар экен. Ошого жараша төлөмдөрдү төлөшүңүздөр керек. Бирок биз дайыма аймактык башкармалыктар менен биргеликте эртеден кечке чейин сиздердин кызматтардабыз. Кайрылсаңыздар, каалаган сурооңуздарга жооп ала аласыздар. Жогоруда индексация тууралуу дагы маселени козгоготуппу. Анан буга чейинки эфирлерде да Жеңишбек Орколович менен маектешип калчубуз. Ушул көрүүчүлөрүбүздүн да көпчүлүк бөлүгү менин пенсиямдын суммасы 10 сомго, 20 сомго азайып көбөйүп калып атат дегендер болчу да. Анан 1-октябрдан тарта пенсия жогоруласа, андагы сумманын көлөмү өзгөрүлөт. Анан кайрадан ушундай чалууларга болбош үчүн же болбосо алдын ала азыр маалымат таратуу аракеттери кандай? Ал боюнча эми мына массалык маалымат каражаттары аркылуу маалыматтарды берип атабыз. Албетте бул индексацияланганда ар адамдын көбөйүшү өлчөмү бул ар кандай болот. Бирөөгө аз кошулат, бирөөгө көп кошулат. Анан ошондой эле чалуулар боло берет. Мага мындай кошулду, көп кошулду, аз кошулду деп эле көбүнчө ушундай чалышат. Анан ал боюнча эми жана айтпадык, колл-центр, колборборубуз бар, телефондор бар, анын баары ойнойт. Андан тышкары райондук башкармалык, аймактагы райондук башкармалыктар түздөн түз эле ушулар менен иштешип жооп беришет да. Дагы эми буга чейин жана индексацияга чейин суммалары ар кандай болуп калган себеп дегенде бул сиз жана буга чейин айтып кетпедик, жана санаа реттештүү. Ошол учурда биз цифровизацияланган, автоматташканда пенсиянын кээ бир эмелери, өлчөмдөрү бириники көбөйүп калат, бириники азайып калат. Ошондон ушундай чалуулар болуп аткан болчу да. Азыр болсо анын баары иретине келип калды. Эми азыр индексациядан кийин да кайра ошолор суроолор болушу мүмкүн, бирок индексациялоо боюнча эле сурашат да. Көбөйтүү жана жогорулатуу боюнча эле сурашат. Эл аралык мамилелер тууралуу дагы кеп кылдык. Корея мамлекети менен болгон социалдык фонддун келишими тууралуу дагы жогоруда мурунку эфирлерде айта кеткенсиз. Азыркы учурда ошол Корея мамлекетинде иштеп, анан ушул пенсиясын сураган жарандар кайрылып атышабы? Кайрылып атышат. Анткени биз бул боюнча тийиштүү иштерди жүргүзүп атабыз. Жер-жерлерде түшүндүрүү иштерин мына аймактык башкармалыктар болобу, биздин борбордук аппарат болобу, баардык жерде жарандарыбызга суроо менен келген учурда кошумча маалымат катары айтып атабыз. Эгер Түштүк Корея Республикасында 5 жылдан бери мезгилде кайтып келгендер болсо, пенсиялык топтомдорун албай келген болсо, анда социалдык фонддун аймактык башкармалыктарына кайрылыңыздар. Ал жерде сиздерден талап кылынганы болгону банктык эсеп ачышыңыздар керек. Анан тастыктоочу документтерди берсеңиздер, өздүгүңүздү ошол жакта иштегениңизди. Ошол боюнча биз маалыматты Корея Республикасынын пенсиялык кызматына жөнөтөбүз. Аларда топтомо система иштейт. Ошондуктан алар баардык ошол кишинин маалыматын тактагандан кийин, эгер чындыгында ошол иштеген топтогон акча каражаты болсо, инвестициялык кирешенин эсеби менен өзүнүн жеке эсебине, түз банктык эсебине акча которуу жолу менен төлөп берип атат. Буга чейин бир 30дан ашык, 35дей адамыбыз буга чейин алды.
орто эсеп менен $100.000 тегерегинде асты $8.000 чейин алгандар бар экен. Бул ошол кишинин ошол жактагы камсыздандыруу төгүмдөрүн төккөн өлчөмүнө жараша айлыгы жогорураак алып атат, азыраактар азыраак. Бирок бул социалдык фонд аркылуу эмес, биз болгону көмөк көрсөтүп атабыз, документтерин иреттештиргенге. Анан пенсиялык фондко, пенсиялык кызматка жөнөтүп беребиз, калганын түздөн түз колдорун алышат, өздөрүнүн жеке эсебине алат. Түшүнүктүү. Камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо жана пенсиялык каржылоо жана төлөө тууралуу кандай 8 айдын ичиндеги? Буга чейин айтып кеттик эле, 8 айда алдын ала жыйынтыктар боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн жалпы көлөмү $24,753 сом чогулду. Бул бекитилген пландан 103% же $653 сомго чогулду да. Эми былтыркы жыл менен салыштырсак, 20 жыл менен салыштырсак, бул 120% же $4,109 сомго көбүрөөк чогулуптур да былтыркы жыл менен. Анан эми 8 айда пенсияны каржылоо боюнча $33,286 сом каржыланды. Пенсия төлөнү ошол 8 айда. Пенсиянын биринчи түрүнөн экинчи түрүнө өтүү боюнча Жеңиш Беркалович. Бул жерде эми мыйзамда негизи ар бир жаранга укук берилген. Ушул мыйзамдын 4-чү мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамдын 4-чү бересине ылайык, эгер жараныбыз бир нече негиздер менен пенсия алууга укугу болсо, өзүнүн тандоосу менен бир гана пенсияны ала алат. Ошондуктан ушундай учурлар бар. Пенсиянын мисалы үчүн майыптыгын алып жүрүп, жаш курага келгенде баягы кээ бир адамдарыбыз бар, эми муну дагы оор кабыл алат, өзүнө майыптык деген сөздү. Ошондуктан мен карылык пенсияга эле өтөм деп өтүп аткан учурлар болот, же болбосо карылыктан ден соолугуна байланыштуу майыптыкка өтүп калышы мүмкүн. Ошондой учурларда арызы кабыл алынат дагы кийинки айдын 1-числосунан баштап жаңы пенсиянын түрүн ала баштайт. Бирок айта кетүүчү нерсе, карылык пенсия менен экинчи топтогу майыптыктын жана биринчи топтогу майыптыктын пенсиясынын эсептөө механизмдери бирдей бардыгына. Бул мыйзамда каралган, бул базалык бөлүк пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүнөн топтолуп, эгер 4.000-ден ашпаса, компенсациялык төлөмдөр берилет. Ошондуктан бул жерде ар бир адамдын өзүнүн тандоосу боюнча бир түрүнөн экинчи түрүнө өткөнгө укугу бар. Биз жогоруда ошол президенттин жарлыгын алкаганда жанакы ай сайын жөлөк пул алган, балдар ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды социал жактан колдоо максатында жарандардын айрым категорияларын ай сайын берилүүчү социалдык жөлөк пулунун өлчөмүн жогорулатуу жөнүндө жарлыкта сүйлөшпөдүкпү? Ошол жарлык негизи эле бизге көрүүчүлөр дагы ошол жанакы биринчи мисалы бир жаран кандайдыр бир ушул социалдык жактан аз камсыз үй бүлөнүн баласы болуп, анан ал ата энеси пенсия алып жүрүп, анан пенсия ата энеси көз жумуп кетсе, баласына кантип өткөзүп берүү боюнча, документтер боюнча эмне тапшырмаларды бериш керек, кандай документтерди социалдык фондко жибериш керек, ушул боюнча суроолорду uzatышат да. Бул боюнча эми ал мындай, эгерде балдар жөлөк пул алып аткан болсо, анан кийин жана сиз айтып атпайсызбы, пенсионер ата энесин ошо пенсионерлер көзү өтүп кеткен болсо, булардын эмеси биз ошол социалдык өнүктүрүү башкармалыгынан документтерин, тиешелүү документтерин суратып алабыз да, ошол жерден эле чектеп коебуз да. Азыркы жана сиз айткан президенттин жарлыгына ылайык көбөйтүүлөр боюнча бул мындай болчу да, буга чейин мисалы кандайдыр бир ата энесинин бирөөсү бир өтүп кетти деп коелу. Бул ушул ата энесинин, атасынын же энесинин пенсиясы, условный пенсиясы деп коесо ошол саналат да. Допустим, бир 3.000 сом же 4.000 сом болду деп коелу, өтүп кеткен атасын же баккан адам өтүп кетти, ошол суммасы саналат, условный пенсиясы, мисалы 4.000 сом деп. Ошол 4.000 сому ошо балдарына бөлүнөт, пропорционально бөлүнүп калат да. Мисалы 3 баласы болсо, ошо балдарына 3-кө бөлүнөт да. 3-кө бөлүнөт, анан бир 1.300 сом тегерең менен деп коелу, мисал катары айтып атабыз да. Ошондо азыркы ошондо базалык бөлүгү дагы 3-кө бөлүнүп калып атат да. Бул жарлык менен булардын
жанакы өлчөмү ошол жана көтөрүлүп атат атпайбы, 50%га чейин көтөрүлүп атат атпайбы жанагы. Мында бир топ эле акча эметилет да, көтөрүлөт да. Президенттин жарлыгынын алкагында аткарыла турган иштер азыр кайсыл этапта? Анан эфирибиздин соңуна келип калганына байланыштуу жыйынтыктуу сөздү дагы берсек, кененирээк токтолуп айтсаңыз. Рахмат. Мына жана айтылып кетти, жөлөк пулдардын өлчөмдөрүнүн жогорулашына байланыштуу балдардын багыккан адамдын айлангандыгы боюнча пенсиялардын дагы базалык бөлүктөрүн ошолорго теңдештирүү боюнча иштер жүргүзүлсүн деген тапшырма берилген. Азыр мунун үстүндө иш алып барылып атат. Буюрса жакынкы арада дагы кошумча маалымат берилет. Анткени тийиштүү долбоорлор даярдалып, министрлер кабинетине кароого жөнөтүлдү. Андан кийин кошумча маалымат берилет. Ал эми учурдан пайдаланып, мына азыркы 15-сентябрдан баштап 15-октябрга чейин эл аралык карылар күнүнүн бир айлыгы жарыяланган. Ошол учурдан пайдаланып, төрагабыз жалпы социалдык фонддун атынан куттуктоо сөзүн айтып койсо деген каалоо тилегим бар эле. Рахмат. Эми Жеңишбек Аманович. Азыркы Жеңиш Нуркалович айткандай, президентибиздин жарлыгына ылайыктуу иштер боюнча азыр жүрүп, тиешелүү долбоорлор министрлер кабинетине жөнөтүлдү. Эми жакынкы арада бул боюнча кененирээк маалыматты беребиз. Эми социалдык фонддун атынан баардык ушул пенсионерлерди, жалпы баардык элибизди, өзгөчө пенсионерлерибизди биз баардыгына ден соолук каалап кетет элем. Эң алгачкы элибизге, жалпы элибизге тынччылык болсун, токчулук болсун, жана бакубат жашоону каалап кетет элем. Бар болуңуздар дейт элем. Рахмат. Биздин эфирибиз дагы соңуна келип жетти. Убактыңыздарды бөлүп эфирибизге келип маек куруп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү биздин эфирдин коноктору социалдык фонддун төрагасы Орозалиев Жаныбек Аманович жана социалдык фонддун коомчулук менен жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Мухамбетов Жеңишбек Куркалович болду. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушуну менен Пирамида канал акцент берүүсүн жыйынтыктайт. Биздин бул жана башка чыгарылыштарды Пирамида Чекит KG жана биздин башка расмий баракчаларыбыздан көрсөңүздөр болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Өлкөдөгү эпид кырдаалга байланыштуу бет кап тагынып жүрүүнү суранабыз. Саламатта калыңыздар.